Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн 3 коргон участогуна долбоор аркылуу сыйымдуулугу 4 миллион 300 миң куб суу сыя турган 3 коргон суу сактагычынын курулуш иши башталды. Учурда Кыргыз Энергострой монтаж жоопкерчилиги чектелген коому иш алып барып жатат. Бул суу сактагыч курула турган жер 3 тарабы бөксө тоолор менен курчалып, жери жайык келип, ооз жагы өйдөшүрөөк тартып, суу топтоого ылайыктуу болгондуктан улам илимий негизделүүлөрдүн негизинде тандалып алынган. Бүгүнкү күндө мына суу өтүүчү водопроводное сооружение деп коебуз. Ошол сооружениени куруп, бетончулап, бетон алып барып атышат. Андан тышкары дамбаны топурактар менен толтуруп, ошолорду басып, ошолорду таптап, жакшы иштерди кылып атат. График боюнча булар алдыга кетип баратат. Ысык көл өнүктүрүү фондунун каржылоосу аркасында баштапкы сметалык иш кагаздары 3 миллион 800 миң сомго бүткөрүлүп, техникалык, экономикалык негиздемеси такталып, тендер аркылуу Кыргыз суу долбоор жоопкерчилиги чектелген ишканасы иш баштаган. Бүгүнкү күндө Ислам өнүктүрүү фонду каржы булагын бөлүп, иш ыргагы күрдөөлдүү жүрүп жатат. Урал суу айылындагы 3 коргон суу сактагычы 2022 жылы ноябрда башталган. Платинанын основаниясы толук ишке берилип, азыр үстүнө качественный насыптап коет. Качественный насыптын суугленик жана местный грунт бөлүктөрү основаниядан өйдө карай 5 метр өлчөмүнө көтөрүлүп калды. Жумуш жүрүп жатат. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү платинанын суу өткөрүүчү бөлүгү башынный водовозда 162 метр Г-образный блоктору толук бүткөн. Аталган суу сактагычтан Тоң айыл аймагынын Кайнар, Күнчыгыш айыл аймагынын Тойчубеков, Төрткүл айыл аймагынын Кардыжарык, Болотмамбетов айыл аймагынын Суал суу бөлүштүрүүчүлөр аркылуу сугат суусу тегиз таркайт. Бул объект өзү Исламский банк развития аркылуу каржыланып курулуп жатат. Ушул жерде мына башынный водовозпуск деп коет, ошонун курулушун именно башынный водовозпусктун курулушу жүрүп жатат. Бетон коюлуп, ошону надзор кылып текшерип карап турган кезибиз. Эми мунун бул объекттин бүтө турган срогу ноябрь 25-жыл. Негизи проекти боюнча мындай артта калуу деген деле жок. График боюнча эле жүрүп жатат. 2018 жылдын 8 августунда долбоору толук аяктап, 216 миллион сом сарпталары аныкталган. Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги менен Ислам өнүктүрүү банкы каржылоо келишимин түзүп, Савут фонду иш баштоону өз колдоруна алган. Бүгүнкү күндө 12 Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаа, 3 экскаватор, 1 бульдозер, ташуучу топтоочу техникалар, 1 грейдер иштеп жатат. Келишимдин негизинде суу сактагычтын бүтүшү келерки жылдын соңуна белгиленген. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң районунан.